Мындагы чогулган 30га чукул жаран Соклук районундагы Зуурахан Кайназарова айыл аймагынын тургундары. Алар конуштагы суу тартыртыгын чечүүнүн жолун издеп бара. Сууну болсо алдыда бияка буруп туштады, көл кылып. Алда бүтүп калган. Канчага чейин сууну талашпады, башкасын болуп тур, ала берсин, алыптыр. Калган жок, алды бар. Иче турган сууну алып кетип атпайбы. Бул айылда советтик мезгилде айыл чарба фермаларын суу менен камсыздап келген суу сактагычтар болгон. Буга чейин 2 суу түтүгү болсо миңинтип бирөөсү гана калган. 1,5 миллион эл жашайт. Мана мондай башнядан ушундай суу чыга турган башня төртөөнүн бирөөсү бүгүнкү күнү мына монтип сатылып кетип атат. Деген негизи стратегический объект деп коет. Мамлекеттик корукка алынган жер. Муну көрбөйсүзбү? Кандайдыр бирөөлөргө саткан. Кайназарова айыл аймагында 3 суу сактагыч бар. Анын бардыгы бул жактагы тургундардын бардыгын суу менен камсыздап турат. Анын бири мынаки биз турган бул суу сактагыч болгону 2 көчөнү гана камсыз кыла алат. Бул суу турбаларында дээрлик 25 тонна суу бар. Бирок аймактагы 800дөн ашык үй бүлөнү толук камсыздай албайт. Кошумчаласак 2016-жылы эл аралык донорлор конушту таза суу менен камсыз кылганы менен 3 жылга жетпей бузулуп калган. Мындан улам тургундар аталган суу башын кайра иштетип, таза суу менен толук кандуу камсыз болууну көздөшүүдө. Кенейип атат да бияк. Анан суу жетпей калып атат. Ошо 3 башнянын суусу жетпей калып атат. Анан буну биз добавка кылалы деп аткан. Ошо башнаны добавка кылып, давлениясы да ошо кошуп алсак деп атканбыз да. Ошол эле көбөй менен келгенбиз. Мындан жер талашкан жокпуз. Ошо сууну эле алалы деп атабыз. Анан бул хозяинчилик атканда берген бизге. Эмесин участогун. Ошондой эле система менен жүрүп атабыз. Учурда калк үчүн керек болуп жаткан суу сактагычтын айланасында Бердибай Байтишев жашайт. Бул жер дээрлик 80ден ашык чакырымды ээлейт. Бердибай Байтишев жер тилкени сатып алаардан мурун тиешелүү адистерге кайрылган. Жайтты бөлүп берген жарандар 2003-жылы суу башы менчиктештирилгенин айтып, сатып алууга уруксат беришкен. Получили из покупателя 1,5 миң дейби? 15 миң сомго сатыптыр. Мына продавец получил. Алдыңар акчасын. Саттыңар, алдыңар. Балансында барбы могу? Баланста жок. Бул Сокулукта дагы жок, айыл өкмөтүндө дагы жок. Бул жер дружбага өтүп кеткен. Бул эч кимдин балансына жок. Андан улам Байтишев турак жай салып, үйдүн кызыл китебин алып, жай турмушун уланта баштаган. Ал эми 2 суу сактагычтын бирөөсү өткөн айдан тартып көрүнбөй калган. Ал бул тууралуу төмөнкүчө түшүндүрүп берди. Айыл өкмөтүндө чейин барып, неме кылдык, аракет кылдык. Анан бул жерде келип эле бири-бирибизди түшүнбөстүк болуп атабы? Бир кызыктуу эле нерселер болуп атат. Эми ал менин частный собственностьтум. Мен благотворительный немелерге кайрылды, келишти, суу жок деп. Ошолорго жардам катары бердим бирөөсү. Бул менин личный өзүмдүкү. Мына экинчисин дагы суранса, эми эл үчүн кармап калдым. Муну деле суранып атышат. Эгер эл ичпесе, муну деле бере алам. Биздин чыгармачыл топ аталган жайды саткан жаран учурда конушта жок болгондугу үчүн комментарий алганга мүмкүнчүлүгү болгон жок. Бирок бул боюнча аталган айылдын башчысы төмөнкүлөргө токтолду. Биринчисинен ошо 2003-жылы чыкканда Фадин деген бир орус биздин тургунубузга чыккан. Бул 2 водонапорный башня суусу биздики мурун колхоз боюнча МТФ бар болчу. Ошол жака суу камсыз кылчу да малдарга. Айылга суу кирчү эмес бул. Анан 2018-жылы кызыл китеп кылып туруп, ээлери бир Мутчаев Муслим деген балабызга сатат, биякта эле турат ал. Анан ал бала кайра азыркы ээлерге ошол саткан да. Айыл башчысынын айтымында бул жердин айланасындагы маселе каралып жаткандыгын билдирип, көйгөйдү экотех инспекциясынын териштирүүсүнө ылайык чечилерин айтты. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.